ушул дистанцияны баарылар жакшы ийгиликтүү чуркап, ден соолуктарды чыңдай берди эле. Ушул Мелдеште эң күчтүү утсун. Таалайбек Ерматов чуркоо боюнча республикалык жарышка 10 окуучусун алып келген. Ал Баткен районундагы мыктыларды чогултуп, 2 жылдан бери Мелдешке катыштырып келет. Быйыл негизинен 9-11 класстын окуучулары келген. Бүгүнкү Мелдешке 5 бала, 5 кыз келдик. 10 окуучу келдик жалпы. Биз 3 жылдан бери жакшы даярданып атабыз. 2 жылдан бери ушу Мелдешке катышып атабыз. Былтыр да жакшы катышып кеттик. Быйылдан жакшы даярдык менен келдик. Балдар, кыздар жакшы, даярдыгы жакшы. Анан бул балдар мектептеги окуучулардын арасынан тандалып алынган. Былтыры Баткен областында мектеп лигасында областта 1-орунду алып, республикада 4-орунду алып кеткенбиз. Машыктыруучулар өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, окуучуларына дем берип жатышты. Көзгү жеңил атлетика боюнча республикалык Мелдешке жалпы 1000дей улан кыз катышты. Баткен, Нарын, Ош облустарынан жаш спортчулар келген. Бул спорт мероприятие ар бир жылда өтөт. Биз ошо өзүбүз дене тарбия спорт департаментинин алдында жаштык дирекциясы ар бир отдел образования бар. Ошол жака каттар жөнөткөнбүз. Ошо биргиликте Министерство образования менен чогуу. Анан ошолор өзүнүн балдарын мынакей сентябрь, октябрь даярдап кросско жөнөтүшкөн. Нарын облусундагы студенттер келди. Бишкек шаарынын баардыгы ар бир райондон окуучулар, школдо окуучулардын катышып атат. Жылдан жылга ошол окуучулардын саны көбөйүп атат. Мелдештин катышуучулары 3 топко бөлүнгөн. Тагыраагы мектеп окуучулары орто кесиптик окуу жайлардын жана жогорку окуу жайдын студенттери өзүнчө чуркашты. Окуучулар 1 чакырымга чуркаса, жогорку окуу жайдын жигиттери 2 чакырымды багынтышты. Мектеп окуучуларынын арасындагы кроссто 16 мектептер катышып атат. Ага ар бир мектептерден 10 бала болгондо где-то 600дөй бала катышты. Ал эми орто кесиптик техникалар окуу жайларында 12 техникумдар студенттер катышып атат. Сергек жашоого үндөө максатында ушул кроссторду өткөзүп атабыз. Баягы студенттер бекер тамеки тартпай, насыбай чекпей дегендей спорт менен ошо машыгып, ошо жеңил атлетика менен чуркоо менен ошо жанма этсе экен деп биз ошо максат кылып койгонбуз. Ошо максатыбызды жылда ошо октябрь айында өткөзөбүз. Мелдештин жыйынтыгында алдыга озуп келгендерге кубок, медаль жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Ал эми машыктыруучулар ардак грамотага ээ болду. Жеңил атлетика боюнча республикалык Мелдеш жыл сайын өткөрүлүп келет. Негизги максат өсүп келе жаткан муунду Денисак жашоо образына үндөө. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.